Америкада дүйнөнүн эң алдыңкы уюлдук телефон компаниясы Nokia 2017-жылы смартфон рыногуна кайрадан киргени жатат. HMD Global аттуу жаңы компания смартфон индустриясында Nokia кайрадан популярдуу болоруна ишенет. Аталган финляндиялык компания Nokia Microsoftко 2014-жылы телефондук бизнесин саткан. Netflix колдонулуучуларына фильмдерди жана ТВ-шоуларды түз эле жүктөп алууга мүмкүнчүлүк бере баштады. Аталган сайт мурда мындай мүмкүнчүлүк түзүп берүү кыйын экенин билдирген. BBC iPlayer, All4 жана Amazon Prime Video сыяктуу башка видео тиркемелер колдонуучуларга контентти жүктөп алып көрүүгө шарт түзүп берген. WorldView аттуу космостук компания туристтерди жерден 30 км бийиктикке учуруп келүүнү пландап жатат. Мындай саякат жердеги жашоого жаңы көз карашты пайда кылат дейт мурдагы космонавт Рон Гран. Жогорку бийиктикте учкан гигант шар баллондор 2 башкаруучу жана 6 кишини батырат. Ал гондола кайыгы сымал устунга карматылат. Алгачкы саякат 2018-жылдын аягына пландалууда. Amazon компаниясы жасалма буюмдарга каршы күрөшүн баштады. АКШда жана Европада өздөрүнүн жумушчу топторунун бренд каттоо ишин баштоого жумшаган. Башкача айтканда, сатуучулар буюмдарын сатка чыгараарда белгилүү брендтердин уруксатын алыш керек.